Кыргызстан десе Эмиль Эсеналиев болуш керек. Мен сен чала спортчиктен кийин болду деп ойлогом деген да. Мыктыны мыкты деш керек да. Москванын кайсы бир фестивалында мыкты актёрду беришиптир мага. Эксклюзив деп айтсам болот. 5 чекит апама кат деген тасма чыгат буюрса. Сүйүнчү тасмада парочка болуп ойнодук. Канча сөз уктук, Ой, ал эми мен өзүмдүн жубайыман, анан сиз өзүңүздүн жолдошуңуздан уккан жокпуз го дейм, андай жаман сөзчү. Жайна менен Зыйнатты дос кылып койдуңар. Эң негизгиси бул идея. Мен ойлойм сүйүнчүнүн идеясы жакшы да. Силердин подкастта жаңылык болсун. КВНдин форматында жаңы бир проект баштап атабыз. Негизи өзүңүз сүйө алчаксызбы? Комедиядан жакын арада алыстайм, комедияга тартылбайм. Балдарыңызды кантип өстүрөсүз? Балага каалаганын алып бере берсек, каалаганы болсо балада кыял болобу? Основной источник дохода. Баары күткөн тасма нелегал деп тизери чыккан. Кино деген аябай сонун реклама да өлкөгө. Салам достор, сиз менен бирге Айтчы подкастыбыз. Мен Айчан Аданова. Анан бүгүн биздин коногубуз, мен аябай толкунданып атам. Анткени менин кесиптешим деп айтсам жаңылбайм. Бүткүл Кыргызстанга таанымал актер, сценарист, шоумен, жана дагы буюрса режиссер Эмиль Эсеналиев. Эмиль мырза, саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсыңарбы? Жакшы. Өзүңүздөр? Жакшы. Бир кызыктай болуп атат мага, анткени биз чогуу сүйүнчү тасмада парочка болуп ойнодук. Анан сиз деп биз каршы болбосоңуз, сиз деп айта берейин, анткени биздин көрөрмандарыбыз эми бул мырза да эми кыргызча сүйлөсөңүз кичине урматтап койбойсузбу деп деген комментарийлер көп бизге келет. Ошондуктан бирок бир кызыктай болуп атат мага. Жок, тура эле. Сиз болсо сиз деп сүйлөшө беребиз. Жумушка байланыштуу, жумушта башкача сүйлөшө беребиз. Бул жактан сизге деле өтө беребиз дегендей. Силерге деле өтө беребиз. Кандай силердин эмеңер да кандай шарт койсоңуздар ошондой кете беребиз. Чоң рахмат. Биздин подкастыбызга кош келипсиз. Чоң рахмат. Мына буюрса эмки жумада жаңы тасмабыз чыгат. Сүйүнчү деген. Трейлерди көрүп, тизерди көрүп, элдин баарын кубандык. Анткени Эмиль мырза көптөн бери ошол комедияга катышпай, көбүнчө мындай драма жагынан ойноп, элдин жүрөгүнө тийип дегендей. Өзүңөр кандай дейсиңер? Ооба, мен эсептегесем 3 жыл комедия жанрында жок болуп турмун, сценарий дагы жазбаптырмын. Өзүм ойноп дагы ойной элеккенмин 3 жылдан бери. Анан ортодо ошо Бейшенин таманда тасмасына көп убакыт даярдандык. Ошол жактагы өзүмдүн ролума дагы кириш үчүн көп убакыт кетти. Тартуу процесси, андан кийин пост продакшн, андан кийинки көп өлкөлөргө чыгышы менен ошо башка тасмаларга убакыт деле болгон жок. Анан ошол негизинен башында мен ойлоп аткам, мунун башынан эмес, мындан бир 4 жыл мурун окшойт, бир ойго келгем. Мен аны сториске дагы оюм менен бөлүшкөм, ушундай комедиядан жакын арада алыстайм деп, комедияга тартылбайм деп. Анан мынтип ойлонуп көрсөм, биз ошо комедиядан чыгыптырбыз, юмордон чыгыптырбыз, тамашоодон, анан кийин комедия жанрындагы тасмалар, ошол эле Инстаграмдагы биз оокат кылган вайндар юмор менен байланыштуу. Анан элдин баары ошол жак менен тааныса, менин көрөрмандарым дагы ошол юмор жаатында көп болсо, анан кантип тартылбайм деп. Негизинен адам күндөн күнгө ой жүгүртүү же максаты өзгөрүп турат да. Жаңы максаттарга кошулат, же болбосо жаңы ойлонуу болот. Ошондой эле мен комедиядан алыстап баратып, анан ошо быйыл күзүндө, сентябрда биз Руслан Акунбайкебиз менен сүйлөшүп, кандай тасма тартсак болот деп, анан ушул сүйүнчү тасмасына токтолгонбуз да. Бирок биз мурда сүйлөшүп көрдүк. Сагындым деп айттыңыз. Комедияны мен аябай сагынганымды мен сценарий жазып атканда түшүндүм. Себеп дегенде режиссер Ради Гешимов, Нуркул Адылбеков биздин актер, Алтынбек Казакбаев биздин аткаруучу продюсер. Төртөөбүз сценарий жазып атканда эле ушундай тамашалар чыгып атты. Эми сценарийден өзүңүз да көрдүңүз. Буюрса элдер бир жумадан кийин кинотеатрдан көрөт. Аябай бир башкача иштедим да. Рахаттанып,
темасы да жакты, курбу кыздардын жолугушуусу көптөн берки деген. Негизинен өзүңүз деле билесиз, тасмаларда жүрөсүз. Бир жакшы тема болсо, тамашалар да, окуя да жакшы кетет да. Эгер тема окшоо болсо, өзү тема, өзөгү, анда ары кетпейт да. Бир жерде айланып жүрө бересиң. Ошол жакшы теманы тапса, уланып берсек болот, Ооба да, ал өзү эле улана берет да. Окуядан окуяга, персонажда образдар жакшы болсо, актерлордун образдары жакшы болсо, ошол бири-бирин толуктап кете берет да. Анан кийин тартып атканда импровизация дагы кетет, постпродакшнда да ар нерселер чыгып кетпей койбойт. Ошондуктан эң негизгиси бул идея. Идея жакшы болсо, анан кете берет. Мен ойлойм, сүйүнчүнүн идеясы жакшы да. Ошол идея өзүңүз айтып кеттиңиз, каяктан чыкты? Мен үйдө жатсам Руслан Акунбайке чалды. Биздин Эгемен деген студиябыз бар эмеспи? Ошо Бейшенен Таманда тасмасында Руслан Байке сүйлөшүп бир студия чыкканбыз, Эгемен деп койгонбуз. Анан Руслан Байке чалып айтты, эми бир эл жакшы эле ыйлады окшойт, бир жакшы, бир күлдүрө турчу, эч кандай бир адамдарды бир жаман ойго салбаган, бир жакшы элдер жумуштан чарчап келип, күлүп, эс алып эле чыгып кеткендей бир тасма идея болсо жакшы болмок деп сүйлөшүп отуруп, ошол жерден анан мага ой келип кетти. Балким ушундай кылсак кандай болот? Классташ кыздар көптөн бери жолукпай жүрүп, анан жолугат. Ар бир классташ кыздын күйөөлөрү ар кайсы тармакта, ар кандай образда, ар кайсы возрастта, ар кандай өзүнүн кызыкчылыктары менен, максаттары менен, ойлору менен деп, жан дүйнөсү менен деп. Анан ушундай ой болуп отуруп, анан чыгып кетти да. Силер ошол аябай кызыгам да, сценаристтер образды жаратканда, сценарийди жазганда, силер ошол образга бул актриса туура келет же бул актер, ошол актерлук состав сразу пайда болдубу же кандай? Көпчүлүгү, мисалы, сиздин образыңыз дароо чыккан, Нуркулдуку дароо чыккан, меники эки образдын бирөөсү болуп калган да. Мисалы, команданын баардыгы жок, сен муну ойношуң керек деп турган, Руслан Байке дагы, команда дагы. Анан мен жок, андай образды ойноп көргөм, мен башкачаны ойнойм, муну ойнойм деп анан өзүм ушуну тандап кеткем да. Анан негизинен сыр болбосо айтып бериңизчи, кайсы? Кыргызбайды же Марсты болчу да. Экөөнүн бирөөсү негизи Кыргызбайды сен ойношуң керек болгон. Анан Кыргызбайды ойлоно келсек, Союзбектин эле бир түрү. Ошондуктан мен ойлондум. Жок, андай образды ойногом, мен башкачасын ойноп көрөйүн деп, анан ушундай күчтүү бир Марс деген жигитти ойнодум. Анан негизинен көп эле бардык эле актерлор башында эле тандалган болгону, биздин Назбини башында эле ойлонгонбуз. Башында эле ойлонуп туруп, анан бирок бизде мындай ой келген. Жакында эле көз жарды депчи. Анан тартыла албайт го деген ой келди да. Анан башка актрисаны сүйлөшүп баштадык. Ал келип макул деп сценарийди угуп, анан съемкага 10 күн калганда калп айтпасам. Шартка байланыштуу ушундай жок деп тартылбай калды. Мен кечээ күнү өзүнө жолугуп калдым. Жолугуп калып, анан сүйлөшүп, аябай сүйүндүм бир жети. Анткени өзү айткан жаңылыкты көрүп, мен да сүйүнүп, аябай мен айттым, демек туура болуптур ушундай депчи. Анан Назби менен болду сүйлөшүп көрөлүчү дедик да, балким тартылып калат десек, сценарийди угуп көрүп, өзү дагы кызыкты. Анда мен кичинекейим менен чогуу барам, апамды алып барам, же жолдошум барат деп, анан биз менен чогуу барып ойноп берди да. Өзүңүз көрдүңүз. Анан негизинен ошо кечээ күнү ага чейинки баягы тартыла албайм деп калган актриса кызга айттым, буюрса кийинки бөлүктөрдө балким башка образда келип каласыз деп. Ал да аябай сүйүнүп калдым. Ооба. Аябай таарынып калдыңыздар го деп ойлогом дейт. Эми таарынганда бул иш чарада иш анан болгондо дагы үй бүлөлүк өзүнүн бир кандайдыр бир себептери болуптур. Мен өз көзүм менен көрүп аябай сүйүндүм. Ал кыз үчүн дагы аябай сүйүнүп, куттуктап дегендей. Карачы, Айканын жаңы айфону бар экен. Жигити белек кылса керек. Ооба, жакында эле 10 айфон көтөрүп жүрбөдү эле. Азыр жапжаңы 16 Pro Max болуптур го. Эми бул жакта явно жигит өрдү да. Карасаң кандай мыкты робот пылесос.
100% жигит берген окшойт. Экөөбүз эле өзүбүз чыйнайбыз. Бул жаңы кофе машинка алган турбайбы? Эй, бул акчаны кайдан таап атат? Баардыгыбыздын айлыгыбыз бир эле го. Кыздар, балким Айканын жөн гана табити жакшы жана адилеттүү бөлүп төлөөсү бар, Баары жөп жөнөкөй. Айка өзүн аябай жакшы көрөт жана кайсыл жерден кандай пайдалуу гаджеттерди алганды так билет. О маркетте адилеттүү бөлүп төлөө. Эч бир ашыкча төлөмдөр жана комиссиялар жок. Баштапкы төгүмсүз бөлүп төлөө, икемдүү мөөнөттөр жана түздөн түз тиркемеден онлайн тарифтөө. Телевизор алсакпы? Жигитибиз эмес, өзүбүз алабыз. Ошол анан эң негизгисинен баардык эле актрисалар башынан эле айтылган. Мисалы Аринанын деле башында эле айткам мен. Аринадан башка ойной албайт депчи. Бирок Аринага ишенбеген бизде экөө болгон да. Жок депчи, ал башкача го, ал мындай олуттуу ролдордо жүрөт. А мен айттым, ал деген театрдын актрисасы, талант, аябай таланттуу депчи. Мен кайненем дагы үйгө келгенде айтып калды. Айсалкын Кыйпаева, ушундай ушул актерлор десем, Арина аябай ойнойт деди да. Эмеси чоң депчи. Анан мен менен Радик аябай ишенип туруп алдык да. Жок, бул ойнойт депчи. Арина ойнойт деп айткандай эле менин эң жакшы көргөн сүйүнчүдөгү персонажым ушу Аринаныкы да. Эле күлө берем, көрсөм азыр монтажда да билбейм эми эл түшүнөбү образын, бирок мен аябай күлгөм да. Бирок көп нерсени импровизациядан чыккан да. Ошол жерден чыкты. Арина да өзү айтып кетти, бул менин биринчи комедия тасмам. Толкунданып атам деп, кандай болот экен, көрмандар кандай кабыл алышабы же кабыл алышпайбы. Анткени баары бир чочун киши аябай мындай заңгыраган сериал болгон го. Анан эки башкы каарман Жайна менен Зыйнат бир тасмада корккон жоксузбу? Кантип эл кабыл алышабы деп. Менде чынында андай ой болду. Мен негизи эле ушундай ойдон башынан алысыракмын да. Себеп дегенде мен бир гана мындай ситуацияда өзүмөн коркком. Ушу бейшенин таманында чыгарды эл кабыл алабы депчи. Мен чын эле коркком. Эки мүмкүн чынында ойлонбоп турмун андай деле. Мындай аябай деле себеби ал жакта аларды толуктап турган мырзалар да бар да. Мен оюмча андан башка силер барсыңар, Айгерим өкмөр, ошондуктан мен жеке оюм андай деле маселе болбойт го дейм. Элдер башка, тескерисинче элдер келип туруп Аринаны комедиядан көбүрөөк көрөт го дейм. Каттоочулардын баары жакшы болгон турбайбы? Жайна менен Зыйнатты дос кылып койдуңар деп аябай көп окудум да. Эми экөө аябай жакшы экен да негизинен жашоодо. Негизи эле сүйүнч командасында кечээ эле сүйлөшүп отурдук эле. Сүйүнч командасы мындай команданы дагы, актер курамды дагы аябай сонун чогулткан экенбиз да. Жаңылбап турбуз. Себеп дегенде мындай сонун аура болду, өзүңүз көргөндөй. Баардыгына тең жакты. Мисалы көп эле тасмаларда жүрдүк, бирок ушундай мындай эме болгон эмес да. Жеңил, баардыгы сонун маанайда, эч ким менен эч ким урушпай, талашпай, жакшы мамиледе. Негизи сиз менен биринчи жолу иштеп көрдүк. Сразу мындай парочка болуп, негизи парочканы ойногондо, мындай бири-бирин жакшы көргөн адамдарды ойногондо, менимче мага адам жагыш керек да. Мындай силер менен мындай тааныш эмес болчумун. Эми билем, Эмиль Сеналиев мындай. Жагыш керек эми адам катары. Адам катары жагыш керек о. На минуточку, Сондай ооба кошуп кетпесе дагы көп таамыш. Адам катары, бирок мындай аябай кандай айтсам, сиз мен үчүн мындай тез карман деп айтсам жаңылбайм окшойт. Мындай жашоодо анткени сиз мени башкача ойлочусуз. Башкача ойлочумун. Баары эле айтат. Ооба, башкача ойлочумун. Анткени сиздин мындай келбетиңиз мындай сүрдүү го. Сүйлөшпөгөн, мындай тамашалабаган, чисто өзүнүн кругунда мындай аралашып турган. Кантип эметем, мындай биринчи съемкада саламатсызбы деп кичине өзүмдө эметип карманып деген. Андан уже деп. Жок. Негизи 5 тасмадан кийин силер менен мага кичине мындай
оорураак болду деп оорураак кайсы ойдо, кайсы планда? мындай дайыма сиздин реакцияңарга мындай көңүл буруп, кандай ойлоп койду, кандай мындай эмнеге билбейм, анткени ооба муну угуп жүрөм, бирок эми мындай экен да. Сиз дагы көп тасмада ойнодуңуз да, кээ бир адамдар бар, эми актерлор эле дебейин, мындай кээ бир адамдар бар, аурасы ушундай болот да, оор. Анан менде көп эле ар бир тасмада угам негизичи. Сен менен ойноп атканда мындай эме бар экен депчи, мындай кичине кандай десем, сөзүм унутуп калбайын же мынтип калбайын. Мисалы инилер, менен жүргөн инилер такыр сөздөрүн унутпаганга аракет кылышат да. Аябай жатташат да. Себеп дегенде кээ бир эми актер болгондон кийин бир 3 сөздүн бирөөсүн унутуп калган бул уят деп ойлойм да. Жок дегенде өзүң кошуп кет ошол ойдучу. Ошондуктан балким ошол аурадан болушу мүмкүн. Негизи эле ооба. Кээ бир адамдар бар го мындай. Келип эчтеке дебесе деле баягы мынтип эле эмне бирдеме жакпай атабы деп эле өзүңөн өзүң ойлоно бергенчи. Ошондой болушу мүмкүн. А так негизи жакшы эле адаммын. Жок, мен билип калдым, анткени ошо бул биринчи съемочный день болгондо мындай кичине. Анан негизи мен ошондой сезимдерди бир гана Болот Тентимишев менен сезгем да. Анткени биз да парочканы ойноп, анан биринчи күйөө жолдошто ошо Сёма семете жан дегенде эле кичине өзүм эметип калып некомфортно сезгем да, бирок аябай ыраазымын да Болот байкеге, анткени Болот байке аябай сонун. Ал эме да мындай менимче мен деле мындай тасмаларда тартылып жүрөм. Партнер поддержка бар, анан партнер мындай айсберг сыяктуу да, ылдый тарткан бар да. Ошо силер экөөңөр точно партнер поддержкасыңар. Анткени мындай бирдемени унутуп калсам эле сразу подхватывай эле и прям баары сонун өттү деп ойлойм да. Негизи сонун болду. Негизи ошону да көрсөтүш керек да көрүүчүлөргө. Чын эле химия барбы же жокпу? Биз канча сөз уктук, Ой, ал эми биз өзүбүздүн мен өзүмдүн жубайыман, анан сиз өзүңүздүн жолдошуңуздан уккан жокпуз го дейм, андай жаман сөзчү. Калгандары мен таң калдым да. Келинчегиме аябай эмне болду дейт, маанай жок, жаман жиним келип. Эми маани бербейин дейсиң, бирок адамбыз да. Мен робот эмесмин. Окуйм, баардыгын көрөм, анан кээде алдырасың да. Карап, кээде жооп берейин дейсиң, анан жооп бергенде эмне? Ал бүтпөйт да. Бүтпөйт. Сөзгө асыла беришет го. Ушу келинчегиме айтсам, мен сен жумушуң да деп койду. Сен ар кандай сөз угасың да, мындан жаман деле уга бересиң. Ушуга эмне? Эми мен болгону бир айт, 2 айт болду го деп ойлойм да, анан бирөөнүн колдогондорго мен кечөө дагы бир жакшы бир сөз айттым. Жакшы бир сөз айттым деп өзүмдү өлө макталып турмун го, укмуш сөз айткан. Жок, эми жакшы сөз деген мен үчүн жакшы сөз да, жакшы ой. Мындай. Негизи Кыргызстанда кино өсүш үчүн деги эле мындай кино деген аябай сонун реклама да өлкөгө, туризмге. Бул өтө чоң, бул мисал көп. Түркия ошол Султан Сулеймандан канча мисалы туризм көтөрүлгөн, Корея мисалы, могу Кальмардан мен 2 класс балам барам деп атат Кореягачы, барып келеличи деп. Анан мисал Голливуд, Америка дегенде деле башын сразу эле Голливудду ойлойбуз. Голливуд бул киночулар. Ошолорду ойлойбуз. Кытай дедик, Джеки Чан эске келет. Ошондой эле кино бизде өсүш керек. Кино өсүш үчүн чектөө болбош керек да. Кыргызстан десе Эмиль Эсеналиев болуш керек деп. Мыктыны мыкты деш керек да. Коюңуз. Жок, эми анчалык эмес. Анчалык эмес. Бирок мен ойлойм да, мындай чыгармачылыкта кинодо мондай чектөө болуп, рамкага салып койсокчу, мынткен болбойт, тинткен болбойт дей берсек, анда өсүү болбой калат да. Жаш актерлор, жаш таланттар мисалы кээ бирөө сынып калат да, кетип калат. Башка иш менен кетип калат, мисалы таланттуу акыркы эле инилер үстү аткан өч тасмасындагы башкы каарман кыз сүйүм, ошол кызга дагы аябай баа бердим да, мисалы келечеги өтө кенен экен да. Эми ал кызды дагы башка макул, мен бул образды жаратам дечү актрисалардан экен да, көрүнүп турат да. Ал эгер жакшы сценарий болсо ойношудай. Бирок ошондо элдер чалып мындай чектөө кое бербеш керек да. Минтип салыптыр, тыйынып салыптыр, жок, антпеш керек. Тандоодо кино жакпайбы, барбай кой, башка кино бара бер. Сиздин интервьюңузду көргөндө
аябай көп жолу эркин деген сөз бар экен да. Ошо чыгармачылык эркиндик негизи сизди да ата энеңиз аябай эркин кармаш. Улуубайкем аты эркин да ошого. Чын эле. Жок, ошо сиз айтып кеттиңиз, бала кезде эң кичүүсүз, уулдардан эң кичүүсүз. Сизди корону шыбырттырбай, эчтекени жазатпай, мындай кандай айтсам, аябай эркин. Мен кылгам ал жумуштарды, бирок биздин ата энебиз негизи эле өздөрү эле муну кылып койгула, тиңиткиле, минткиле деген эмес, баарыбызга элечи. Билбейм эмнеге. Ушундай айтпаптыр да. Мисалы эртең менен баарыбыз эле кичинекей кезде түшкө чейин уктайсың го. Түштө турсаң атабыз мисалы карды күрөп койчу да. Өзү элечи. Мындай жок болчу. Биздин кошулар бар болчу, аттарын айтпай эле коеюн. Жаныбызда жашаган. Принципиально баласын ойготуп, муну шыпыртчу да, таң калчубуз да биз. Эмнеге депчи. Ошондуктан негизи эле бизге эркин өстүргөн экен да бизди үй бүлөдө. Эркин өстүрүп туруп, каалаганың кыл, муну кылба, саат мынчада келбе, тигини кылба деп айткан эмес экен да. Чектөө жок болчу, э? Чектөө жок болчу. Чын эле мага бир да жолу ушинтип атам аз деле мисалы кеңешип калган кезде мынтип өзүнүн оюн айтып тур, бирок өзүң чечесиң да, эми сен кандай көрүп атсаң туура дейт да. Сен кандай бардык маселени, бардык үй бүлөнүн ортосундагы маселеби баарыбызга тиешелүү, же кандай бир иш жүзүндө кандай болбосун, атам менен сүйлөшкөндө, эми кандай туура сезип атсаң, ошондой чеч да депчи. Мындай орусча айтып кетейин, удивительно да, для такого взрослого поколения. Ооба, андан тышкары мен атам деген эме да. Мисалы, мен келинчегимге, Айгеримге айтып коем да, тиги досуң качан келет депчи. Кайнатасын тамашалапчы. Десем эле Айгерим жини келе берет. Досу дегеним экөө аябай жакшымын деди да. Мисалы мага караганда экөө көп сүйлөшөт. Мисалы мен да үйдө көп болбойм дейм. Үйгө келет, ошол эле ортоңку келини, улуу келиндери менен базарга барып чогул. Мен мында көп интервьюда айтып келем. Эмнеге айтып келем? Себеп дегенде ушундай болуш керек деп ойлойм да. Бири-бирине монтип, ооба, өзүнчө сый урмат болот. Ал башка нерсе, ал адам дээринде болуш керек да. Сый, урмат башка нерсе. Бирок ошончолук жакын мамиледе бири-бирин билсе, жанагындай көйгөйлөр да болбойт да. Чырлар, мисалы, анткени бири-бирин жакшы билет, бири-бирине түз көз карашта. Мисалы, уулу менен келини урушуп аткан болсо, келини тарапта болуп турса, сону көрүнөт го. Бизде мисалы Кудай сактасын, бирок ошондой боло турганбыз, ушундай болот го дейм да. Экөө стойкага отуруш керек да, эки жакта. Ошон үчүн мен ойлойм, ушундай жеңил, эркин болуш керек. Айтпайсызбы? Пап, ата. Жок, бул менин кызым. Негизи ооба аябай эме жакшы го, кызым дегенде. Бизде баарыбыз эле балам деп эле айта берет. Негизи кыргыздарда балам деген сөз бул уулга эле эмес да, көп ойлойт экен. Балам десе, демек уулу депчи. Балам деген бул ошо кызы деле, уулу деле балам. Муну жөн эле айтып койдум, балким сизге керек болуп калабы деп. Ооба. Сизди ошентип эркин өстүрүшүптүр, э? Сиз балдарыңызды кантип өстүрөсүз? 3 балаңыз бар, э? 2 уул, ооба, бир кыз. Кызыңыз. Мен мурда күнү Түркиядан учуп келдим да. Анан жаныма 67 жаштагы эжеке отуруп калыптыр. Анан көптү көргөн киши экен. Өзү сотрудник экен да. Мындайча айтканда. Госорган. Госорган, ооба. Анан пенсияда экен, сүйлөшүп келатабыз. Анан Нуркул жаныбызга отуруп калды. Асты бош болуп калып, Нуркулду чакырып алып отуруп. Келгиче 5 саат 55 мүнөт учуп келдик. Уктабай сүйлөшүп келдик да эжеке экөөбүз. Анан сүйлөшүп отурсак, ушундай көп жерди көргөн экен, көп жашоосунда көп нерсени көргөн экен. Бак кыйын эжекелер болот го, ошондой экен. Мен атам менен тең экен. Мен сүйлөшүп отурганын айттым. Эжеке, жашоодо көптү көрүпсүз дедим. Жашоодо көптү көрүптүрсүз, эми көрүнүп эле турат дедим да. Сен рахмат деп мынтип карап турат да менчи. Бир суроо бар десем, бер деди ана. Балдарды кандай караш керек дедим да.
эми колунда бар экен эжекенчи. Анан балага баарын даярдап коюш керек бекен же кандай кылыш керек экен десем, эжеке ойлонуп туруп айтты да, бала жокту билиш керек экен деди да. Сен балдарың билеби деди, мен билбейт дедим да. Сен өзүң көргөнсүң дейт, мен аябай көргөм дедим да. Сен ошон үчүн баркын билесиң дейт да. Сен баркын билесиң, оокаткылай метейин. Эми ар кандай түшүнүк бар. Анан адамдын өзүндө да болот да. Бирөөнө жокту билгизсең деле ал түшүнбөйт. Кээ бир адам бар. А кээ бирөөнө билгизбесең деле, көргөзбөсөң деле ал өзү деле түшүнүп кетет. Бирок андайлар азыраак да. Айтайын дегеним, ата энесин чогултканын кармап кеткендер аз болот. Көп эмес андайлар. Мисалы мен билгенден деле аз да. Мен тааныган байкелер, тааныштар көп. Бирок бир экөөнү билем чындап. Кармап кеткен да. Көбөйтүп кеткен. Бирок ал баардыгына эле бербеген сапат да. Анан ошол эжеке айтты да. Балдарыңа кээде жок деп коюш керек дейт да. Бүгүн жок деп чыдап кой, бир күн эртең алып берип кой да. Мен жүрөгүм чыдабайт да. Мен муну десе эле кечээ Түркиядан келдим. Балам келип туруп заказ берели онлайн деди. Болду дедим. Заказ бердим. Жарым сааттан кийин кайра келди. Бир нерсе унутуп калыптырмын деди. Болду дедим. Кайра заказ бердим. Анан эртеси кечээ күнү барсам, айтат да, дагы бир нерсе керек болуп атат, садиктен ойномокмун досторум менен депчи. Бердик. Эми эки оюнчу келатат, үчүнчүсүн бербей деле койсом болмок да. Билбейм, мен бирок бериш керек. Жок дей албайм. Анан ошо эжекеден сурадым, азыр сиздин сурооңузга мен аябай каалаганын алып берем, каалаган кылып берем, каалаганы болуп берем дегендей. Бирок азыр кичине баягы чоңоюп калышты. Кээде бүгүн эмес, эртең деген жок деген тушуга көндүрүш керек болуп атат да. Себеби мен бир нерсени ойлондум да, өзүм жатып ойлондум мурда күнү. Ал ошол эжекеникин мен негизи анализ жүргүзө берем да. Анан ошол эжекеникин мынтип анализ кылсам, чын эле да, балага каалаганын алып бере берсек, каалаганы болсо балада кыял болобу? Мечта. Болбойт. Болбойт да. Баланын кыялы кайсы? Баланын кыялы деген игра в кальмарадагы маска, мисалы кечээ мага заказ берди дегенчи. Ошол эле кызыл жанагы көйнөгү, анан мындай оюнчуктары мен түшүнбөйт экен, мен көргөн эмесмин да аны. 5 ташка окшоштур. Ошондой. Ошолорду заказ берип атат. Анын кыялы ошол эле да. Бүгүн турдук, кыялданды, менде игра в кальмара маскасы болсо деди, анда бар да. Анда кыял жок да башка. Анан ал кыялданганды билбей калат дейт да. Анан ал дейт, эң жаманы чоңойгондо жокту билбеген балачы. Ар дайым баягы көмүп калганда атасы чече берипчи. Ата деген өмүр бою болбойт да. Бир күнү кетет. Ошо кезде бала оор болуп калат экен да. Ошон үчүн жанагы сонун сөз бар го. Оор заман күчтүүлөр жаратат да. Күчтүүлөр жакшы заман жаратат, жакшы заман кайра алыстара жаратат да. Ошондой болуп калабы деп кээде корком да. Менин оюмча көп эле азыркы биздин муун көп эле ошол көйгөй да, бул эң чоң көйгөй. Бирок биз маани бербей атабыз. Биз азыркы өзүбүздүн көйгөйлөр менен, азыркы жумуш менен эртең менен турасың, кеч кирет, эми балага деле кечки убакыт боло бербейт да. Анан ошондуктан кээде туруп ойлойм да, бул жагы кандай болот депчи. Менде бир окшош окуя болду. Улумдун туулган күнүнө кандай эмне белек берели сага деп ошентип сүйлөшүп атканбыз да. Анан мага мындай жагат, тигиндей жагат, ошодон тандасаңыз болот деп айтты да өзүчү. Анан макул, биз жолдошум экөөбүз Гил деген оюнчук дүкөнгө барып атабыз. Аяктан почти что 3 пакет чыгардык да. Жана айткандын баары, Баары. Ал өзү айтты, тандагыла деп. Биз болсо баарын алдык. Анан тепкичте туруп, мындай сразу чыкканда эле мен ойлондум да. Могу жакта эми бир средний месячный зарплата. Ооба. Сен аны түшүнүп атасыңбы деп мен ошо жолдошума айтып атпаймынбы? Ооба, түшүнүп атам деп. Ошонун баары улубузга кереги жок деп түшүнүп атасыңбы? Ооба. Ошонун баарын биз кимге алдык десек, өзүбүзгө алдык дейт. Анткени ошо биз бала кезде ошону аябай кыялданчубуз, аябай эметкенбиз деп, анан ошол ичибизде жашаган кичинекей баланы ошол баланын кыялын эметтик да. Күчтүү жооп бериптир.
Ойлонуп жооп берди же сразу жооп берди? Сразу эле жооп берди. Күчтүү экен анда. Андай күчтүү экен. И чын эле биз ошол чоң оюнчуктарды белекке бергенде рахмат деп айтып койду да. Ошондой болуп атпайбы ошол? Ошо мындай эмоциясы жок. Анан бирок менин иним бир кичинекей ошол игра в кальмари ошол 5 ташты алып келсе, "Йо, байке, рахмат" деп эле Болду, ал моундай. киши сен үчүн халк да уже. Көзүңө көрүп баягы эме берген азыркыга чейин эсиңде го жана жакшы окуган балаларыңды атамдын агасы бар эле, экөө аталаштар да. Анан келген сайын күндөлүгүн алып кел дейт. Күндөлүгүн көргөзсөм, мен жалаң 5 да. Ар бир сабакта 5тер. Анан өлү күтөм да, өлү күтөм. Келгенде алып барып берем, ачат дагы, баардыгы 5 турбайт. 100 сом берет. Эми ал кезде 100 сом. Кезде 100 сом. 100 бакс да, мындай кичинекей балага 100 бакс бергендей. Карап, күтөсүң да кийинки келишинчи. Жооп берсең сразу ошо. Анан азыр андай эмес да. Мисалы, баягыда менин балам дүкөнгө барам дейт да, астыда дүкөнгө. Жок, мага батарейка ала келчи деди да. VR очкинкинчи. Мен айтып атам. Эмнени очкисиң? VR очкичи. Балаңызда VR очки бар. Мындайчы. Айтып кетели, түшүндүрүп берели. VR очки бул эме виртуальная реальность. Балаңыз канчта? 8-те. 8. Анан ошону алып пульттарды түгөнүп калды деди, макул деп анан. Мен эме дедим, дүкөнгө барып ал, мен азыр монтажга барам дедим. Десем, макул, анда акча бересиң деди. Мынтип карасам, жок, азыр баарыбыз эле карта менен го. Менде жок экен дедим. Кантип жок деди. Картада мен сага картаны бере албайм да. Деп анан ойлосом, чогултуп аткан тыйындары бар да. Толтура. Анан тыйындарды санап берип атам, 10 сомдуктарды санап турмун берсем, карап, ушуну беремби дейт да. Ушуну берсең берет сага десем ишенбейт да. Сен сага берип атпайбы сдача десем, жок, муну мен алып бара албайм дейт да. Мага мындай кагаз бер дейт да. Анан өзүм чогуу түшүп, анан карта менен алып берип анан жибердим да. Баары бирчи. Ошондой эле сиздин жолдошуңуз айткандай экен да. Биз өзүбүздүн кыялдап карабыз да. Бул эки уулуңуз. Эки уулуңуз менен ошондой мамиле экен. Буюрса ошо кызыңыз чоңоюп атат. Болду. Ал жак чечилген. Ал жака вопрос да болбойт да. Ал жака суроо бергенде болбойт да. Папа же ата дешеби сизди? Папа дешет. Меникилер ошо бир аз ошо кыргызча сүйлөйбүз, өзүбүз үйдө кыргызча эле сүйлөйбүз. Көбү сурай берет, эмнеге орусча депчи. Менин оюмча ошо YouTube'дан эле окшойт. Бизде кыргызча контент жок болуп атпайбы? Руслан акын, Байке экөөбүздүн да бир чоң тилегибиз бар мындай YouTube'да бир жакшы кыргызча ушундай бир проекттерди кылсак депчи келечекте. Себеп дегенде андай нерсе кылыш үчүн дагы бир топ каражат керек экен. Анан бир башкача идея ойлоп табыш керек экен. Кичинекейлер көргүдөй. Кыргызча боло эле атат, бирок биздикилер кызыкпай атпайбы? Ошолор кызыккыдай нерсе кылышыбыз керек экен да. Ошондо уулдарыңыз папа дегенде кошелек даяр. Кызыңыз чоңойгондо папочка дегенде эле всё. Ал колунда уже картам болот, түшөт болот. Өзүндөчү. Өзүндө болот. Сурабайт. Каяка дегенде мен магазинге да, дүкөнгө да айтып кудай кылабыз да. Жок, эмнеге дегеним, эме кыз башкача болот деп коет го. Ошондой суроо бар болчу да. Кыздын атасы кандай экен? Болгон. Мен негизи эки уулумду дагы кызым мага азыр аябай экөөбүз жакындашып келатабыз. Мен чоңойгон сайын жакындайм да. Мисалы мен 2-класс балам колтойгон да чоң. Бирок азыркыга чейин ошондой эле эркелет. Мен үчөөнү бирдей эркелетем. Бирок көбүрөөк ортончусун. Ал кичине өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес да. Улусу түшүнөт, кичүүсү түшүнбөйт. Ортоңкусу күтүп турат экен да. Кимди эркелетет? Мен ар дайым айтам кичүүсүнө, сен үйдө биринчи орундасың мен үчүн депчи. Анан кийин Хамза, анан кийин Аймончок деп коем да. Анан ал сүйүнүп калат да. Жок, экинчи Аймончок болсун дейт, мейли анда Аймончок деп коем, болду. Кээде маанай жакшы болсо биринчи Аймончок болсунчу дейт, болду анда сен экисиң деп коем, ушундай да. Ошону көңүлүнө карайбыз. Себеп дегенде көбүрөөк таарынат, улус андай болгон эмес. Улусу тескерисинче кичүүсүн ортоңку балама эме болчу да, жан тартып турчу да. Жок, муну ойнотуп калам, муну эркелет деп. Ортоңку балам бир аз мындай кыялы меникине жакын да. Мындай кызганчагыраак, мындай башкача бирдемеси бар да.
айтайын деген, мен балдарым чоңойгон сайын көбүрөөк жакынмын да мен. Кичинекей кезинде билбейм, коркконбу же кандай, жакшы көрөм, эркелетем ошондой эле, бирок көп убакыт бөлө албайм да, көтөрүп мисалы. Мен чоңойгон сайын көбүрөөк өзүмө жакын кылам да. Өзүңүз айтып кеттиңиз, тасмаларга тартылып, чет өлкөгө көп барып келет экенсиңер. Анан ошол сагынычты, суусаганда балдарыңар менен кантип таратасыңар? Эми азыр жакшы болуп калбадыбы, онлайн сүйлөшө бересиң да. Мурункуларга кыйын болчу окшойт, бирок азыр мен аябай сагынам да. Мен аябай бала сагындым, мен көп жерде айтам, балдарымды аябай сагынып кетем. Түркияда 6 эле күн болуп, негизи 9 келмекмин. Анан бул жакта иштерге байланыштуу эрте келип калдым. Анан чыдабай кеттим мен чынында. Балдарымды сагынып, балдарымдын сүрөтүн карап, эзилип эле, аларга чалып эле. Мисалы биз АКШга барганда, былтыр май айында келинчегим экөөбүз чогуу кетип, 2 уулумду биринчи жолу чыдадык да, 8 күнгө. 8 күндө мен бир 85 000 жол чалдым го дейм. Айгерим мындай чалганын көргөн жокмун. Азыр мындай эс алгысы келгенби же өзү ушундай адам билбейм. Наконец-то чыктым деп. Мынтип карайт да, мен чалып атсам, эмне болду дейм да десем. Жаңы эле чалбадым дейт, эми чалгым келип атат дейм да. Анан күн менен түн алмашат ал жакта. Бизде күн, ал жакта түн. Анан чалгылап, кайра чалгылап келгенде келип кондум, байкем үйүндө болчу, таң атпай жөнөдүм. Мен балдарымды алып келейин деп, эки уйкудан туруп келип көтөрүп алып кеттим да. Ошондо байкем айтты, мындай чыдабай жүр деди. Болбойт экен сен. Неге десем, сен кайра эле чала үйрөтүп турбайсың тажатып. Ошон үчүн мен сагыныч болгондо ошо бейишенен таманда да аябай кыйналдым, көп убакыт жок болуп. Бирок кыйналганда кандай? Кечинде съемка бүткөндөн кийин да, съемка болгондо эстегенге деле убакыт болбойт экен да. Тим более андай жерде. Ар бир күнүң, ар бир саатың маанилүү. Кечинде ошо жыттарын, ошол видеолорун карай бересиң, эзиле бересиң, эстей бересиң, сагына бересиң. Ошол кичинекей кезде болгондо негизи менин уулум айтып кетет да, мен 6 бала болом депчи. Менде 6 бала болот деп. Силер кандай кыялданчусуңар? 6 балам болсо деп кыялданчу элеңиз, э? Жок, менин балам. Сиздин балаңыз, э? Болсун. Бай кабыл кылсын. Меники мондай деле кыял болгон эмес. Мен өзүм 6 бир тууганмын. Мен ойлойм, көп бир тууган болгон жакшы. Жакшы деп. Сону. Ооба. Себеп дегенде 6 ар башка болгону менен жарымыбыздын кыялыбыз окшош, жарымынкы ушундай эле. Эки бир башка дүйнө. Бирок биздин кыздарыбыз окшош бири-бирине, бирок мен улуу байкем окшошураакмын. Негизинен мындай салыштыра келгенде биз аябай окшош эмеспиз. Мисалы, мен азыр кызымдын кичинекей кезиндеги сүрөтү менен ортоңку балам кичинекей сүрөтүн салыштырсак оп окшош да. Тиги балам менен тиги баламды салыштырсак дагы оп окшош да. Мен биздики мисалы андай эмес да. Эми окшошуп кетебиз ооба. Мен улуу байкеме көбүрөөк окшошмун. Карындаштарым баары бири-бирине, эжем бири-бирине окшош. Анан мындай ала келгенде, бирок тизгенде көп ойлобойт да бизди бир тууган деп. Ошо съемка учурунда келип кетишкен, улуу байкелериң. Ооба, келгенде. Ошо улуу байкеме бир аз окшош. Бизди сыйлап, урматтап. Чоң рахмат. Ала деле биринчи жолу келди да ошо. Мен жок дедим, кереги жок, келип бар болбогу, эмне кыласың? Ушунча тасмада тартылып биринчи жолу ошо ушинтип атпайбы? Биринчи биз өмүрү барып келип көрбөптүрбүз, бир жолу барып коелу, койсоюп команда. Жок, кереги жок, бар болбогула, баары нормально, бияк жетиштүү. Эмне кыласыңар, алыс жолго десем, жок, бир жолу эметип коелучу деп болушпайт да. Мен досторум да ошентти. Агар-көлүк досторум дагы ошол күнү келишмек, алар дагы. Барабыз деп, жок келбейсиңер, барабыз деп, жок келбейсиңер, эмне келесиңер, убар болуп деп отуруп анан токтотуп койгом да. Кийин депчи. Бирок менин эсимде, сиз өзүңүз да ошондойсуз. Жакын досторуңузду же кесиптештериңерди аябай мындай сыйлап турасыз, колдоп турасыз. Анткени мен ошо эсимде Самат Эркинбеков менен бир тасмага тартылганда, сиз ошо Баканбаевке келип, чогуу ошо Ойсоюп, Эрнест Абжапаров. Сиз бар белеңиз ошондо? Ооба. Жолуктук белек?
Жок. Жолуккан эмес экенбиз. Ошо, ооба. Жок, мен үйдө болдум, эркектердин баары ошо эшиктен кой союп, батаңарды берип, биз мындай четте. Ал кезде сиз жаман көрчүсүз да. Ооба. Биз барып кеткенбиз Саматка. Бирок көбүнө деле айта бергенде мага да көп келген. Мисалы Саматта келген ийнелерибиз, досторубуз көп ушундай келип турат. Сүйүнүп каласың. Мындай барганда баягы суупу бир нерсе көтөрүп барганга Бишкекте болуп атса, ушинтип турганга аракет кылам да негизи. Себептен баарыбыз билебиз го кандай оор, анан бирөө бир нерсе алып келсе бир башкача го. Даже мындай бирөө деле алып келбесе, мындай өзү келсе, колдоп турса, кандай мындай өзгөрөт го. Ооба, бирөө келгендечи мындай баягы эле адамдар эмес, кичине мындай каткырып, башкача болуп. Сон мен деле ошо колдоого аракет кылам. Муну негизи күчтөн түш керек экен. Демек, бул керек экен, мындай көп кылганга аракет кылыш керек экен. Катышып туруш керек экен, Катышып. Катыш деген эми мен ойлойм да, мындай барлык жагынан. Катыш болуш керек. Анан мен деле катышмын. Мен деле баягы жамандык жакшылык деметип кетпейм, бирок акыркы жылдары ушу мындай азайттым да мен. Же балким өзү ушундай жаш өткөн сайын адамдарга ушундай келеби, билбейм. Мен той топурдан мындай азайтканга аракет кылам. Избирательность появляется, да? Эми баргым эле келет, бирок ошол адам үчүнчү. Бирок мага ошол эмеден чарчап кетем да. Көпчүлүктөнчү. Мен чарчап кетем. Ызы-чуу, могу музыка эмелер мени кыйнап коет, башым ооруп чыгат. Себеби биз дагы тойдо убагында иштеп калгангабы, билбейм. Мындай. Бул ошо профиздержка деп коюшобу? Ошондойбу, мен башым ооруп кетет да. Бизде дагы тойканаларда эми акустика жагы Аман эле болсун дейсиз. Кечирип коет менен кеткен да го мындай. Бизде аз болуш керек мындай келип акустиканы жасап берген адамдар чакыргандар, мен билишимче саналуу эле. Бир-экөө эле бар да. Калганы кандай ыңгайлуу болсо салып атышпайбы. Бул дагы кичине туура эмес деп ойлойм да. Эй, досум, карачы. Эмин мырза, сиз үчүн мындай эң популярдуу кино бул Бейиш эненин таманында. Мен тартылган тасмалардан, Сиз тартылган тасмалардан. Анткени азыр жаңылбасам 5 тилге которулду. Айтып кетели, бул казакча, өзбекче, орусча, түркчө, арабча, англисче, кыргыз тилден башка 6 тил экен да. Ошо кыргыз тилден. Бул биринчи ошондой тасма. Буга чейин которулса керек эми, бирок Бейиштей, балким, мен билбейт экенмин, бирок Бейиштей мындай көп жака прокат болуп, ошол жактан эл көп көрүп, мен укпап турмун, балким болгондур. Канча фестивалдын наамына ээ болдуңуз? Негизи көп эле фестивалдар болду. Эң чоң мен ошо Татарстанга бардым. Ошол жактагы Түркиядан эң күчтүү режиссер келди, жанакы түрк сериалын тарткан. Не деген сериал эле? Бирдеме доор дегенчи. Султан Сулеймандан кийин чыкты да. Билбептирмин. Эртугрул доору ушундай сыяктуу бир сериалдын мен көрбөптүрмүн, бирок аябай жакшы сериал дешет. Ошол жактагы каарман менен режиссер келди. Эң чоң коноктору болуп, анан биз бардык, ошо бизде дагы чоң коноктор кылып чакырышты. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Орусиядан да мыкты актер. Орусия Москванын кайсы бир фестивалында ошо мыкты актерду беришиптир мага. Апабыз дагы көп мыкты актриса дегенди алды. Анын баарын чыгарган жокпуз эми. Же чыгарыш керек беле? Чыгарыш керек. Эми айтып кеттиң го, мыкты деген мыкты деш керек да. Билбейм, мен ушу Сиз уялдым же эмне? Негизи өзүңүз уялчаксызбы? Уялчу жерден негизи уяты бар кишинин. Уялчак менен уяты бардын айырмасы бар да. Уялчак болгондо уялчагыраак болушум керек. Мен анткени мисалы съемка убагында репетиция кылышат го, РПТ. Мен такыр ойнобойм да. Ойноп көргөн эмесмин чынында. Эми аябай режиссер суранса макул деп актер үчүн сөзүм сүйлөшүм мүмкүн, бирок ойнобойм да. Окуйм, сүйлөп коем. Мен качан баштадык дегенде ошондо ойнойм да. Мындай ойной албайм. Уялчак окшойм да анда, билбейм. Жок, менимче бул уялчак эмес, бул негизи менде да ошондой бар да. Меники мындай
биринчи келген сезимдерим эң туура деп ойлойм да. Ошол сценарийди жаңы окуп сразу бергенде ошол менчи туура да. Андай кайталап мындай же энергияң түшүп калабы же бир кызыкта же аябай көп ойлор киреби, ошондуктан мындай сезимдериң эметип калат да. Негизинде көп учурда актёрдуку биринчи дубль жакшы болот. Ошо вот Ал техника жагынан ката кетип эле калбаса, баардык жагынан идеалдуу кетсе, анда актёрдуку эң биринчи дубль бул эң жакшысы да. Көп учурда. айтып кетейин, канча дубль болду? Мен сизди урганда чалкында. Канча дубль? 5-6 болду го. Жок, бирок анда деген эме болуп атты да. Кадр жагынан маселе болуп калды. Мен туура эмес туруп калып аттым. Ошондой эле байланыштуу. Эмил мырза, сиз буюрса ошо сүйүнчү тасманын тизеринен уже көрүштү да. Мен бир чалканымды. Тизерде бар экен, анан Эмил мырза өзү айтты, бул окшош болуш үчүн катуу эле чап депчи. Анан сразу ошолдон кийин мага бир эме видео келип атпайбы? Бир актриса, белгилүү актриса, америкалык, мен атын билбейт экенмин. Анан Джеки Чан экөө бир тасмада тартылып, ошол жактан аябай катуу чапты да. Ойноп атышат. Бир кезде ошол актриса Джеки кечирип койчу. Ал мындай аябай деле ачууланган жок, бирок типа ты просрала кадр. Ойноо бербейсиң, уланта бербейсиң десе. Жок, мен ушунчалык катуу эме чаптырмын, ошого аябай жаман болуп кеттирмин деп айтты да өзүчү. Анан кечке ошол рилс келип атат да. Ошондой болгондон көрө бир эле чапкан сонун да. Бир дейсиң, бирок бүтөт. Мен эмеде бейишинин табанында мен сабаган жеринде дубинка менен мен күйөө алам сабаган. Ошо маска кийип, мен бир жактан көргөм, айтып кеттиңиз, тиги чет өлкөлүк актерлор жок, биз чынында саба албайбыз деп. Ошондо мындай кылып окшоштура ал дейт. Мен айтып атам, анда окшобойт. Денеге тийсин, үн чыксын деп атам да. Десем, жок, биз антип чаба албайбыз дейт. Анан Руслан байке келип, Эмил жүрсөң дейт. Анан о байке десем, Алтынбек кийип чаба берсинби деп. Чаба берсин десем. Анан Алтынбек кийип, бул жерде баягы сый урмат деген бар. Анан эртең бул кайра эстебейби деп калды эле ойлоду окшойт. Мен айттым, жок, тескерисинчи Алтынбек чапсын, ал сезет депчи. Ал өзү спецназда. Ошо мен ошону айтып кетейин дегем да. Билет на минуточку бул спецназ. Кандай чабарын билет. Анан дубинка эме берки чын дубинкада турат, берки эме экен, оюнчук экен, бирок катуу экен да. Пластмасса экен. Желим. Ошо мен сабады. Анан ошол жерден баары ишенди да. Аябай эле жакшы тийип атты негизи. Бирок ошол баардыгы бир эле дубль да. Эч ким жок болчу, киргенбиз, оператор менен тарткан, келип тееп атканын беребиз, ошо оператор. Каныбек. Ошол ушундай кылып тартканбыз. Ал бүт ошол жактагы кадрды биз тиги камерага эмес, эмеге тартканбыз да, кичинекей атайын ошондой атмосфера болсун деп. Окшоштуруп. Бул чын эле кадр ошону баардыгы. Анан ошол чапкандай Эмил эмес, Адилдин сезимдери болуш керек болчу да. Анан эми чаба бергенде элестетиңиз, тигилер жакшы чаба албай калса аны кайра тартыш керек да. Ал оорураак да. Алар айтып атат, жок, биз тийиспейбиз да. Тийиспесе анда окшошпайган. Анда болбой калмак. Эй, досум, карачы. Эксклюзив деп айтсам болот. Руслан байке менен сиз чогуу Эгимен Продакшн экинчи бөлүгүн тартып башташты. Бейиш чекит апама кат деген тасма чыгат буюрса. Бул жакта Адил бар. Адилдин досу экөөнүн окуясы. Биринчи бөлүгүндөгү Адил менен коштошуп досу Москвага кетим деп кетип калат. Ошол досунун окуясы жана Адилдин өзүнүн апасы менен кичинекей окуясы. Ошондо мындай кинематограф жагынан приквел деп коюшат, До. До дагы окуя бар, бирок андан кийинки да окуя бар да. Адилди кантип чоңойткону, ошондогу кыйынчылыктар өтө кызыктуу. Ал жактарын кышында тарттык. Баягы тасмада баягы мал учурлар өзгөрсүн деп кышында жайында. Анан калганы эми жакында тартылат. Эмдиги жылы 2026-жылы чыгат буюрса.
андай ойлор келген жокпу? Биринчи бөлүгү аябай мындай белгилүү болуп, дүйнө жүзүнө таанымал болду. Анан мындай планкасы аябай күчтүү да. Эми күчтүү эмес, эң ошо бийик планка бул 5 апанын таманында. Экинчиси Кереги жокпу дегенби? жок, мындай кереги жок Жетеби эмес. дегенби? Жете аласыңарбы деп өзүңөргө мындай суроо. Албетте аны берип күндө сурайбыз. Бирок биринчисин көргөндөн кийин экинчиси кылып уланта турчу тема көп негизинен ойлоно келгенде. Биринчиден Ажы башчы Болот Тентимишев менен Адил, башка каарман экөө Кыргызстанга кайра келди да. Ошо кайсы жол менен келди? Биринчи. Экинчи маселе, мага бул каттал учман келди. Аябай мындай тасманы 2-3 жолу көргөнбү же ушунчалык аябай мындай тасманын ичинде жашаганбы билбейм, бирок ошол келген, ошол кат келгенде дедим да, мага мынтип жазыптыр да. Сириядагы кыз катын берет эмеспи апага? Ошонун каты ата энесине жетеби деди. Ал кыз өлүп калбадыбы депчи. Мен денем устап кеткен да ошону укканда. Чын эле, жетеби? Ошол дагы бар да. Адил өзүнүн апасын дагы тирүү экен да. Апасы кайда? Негизи кызыктуу тема көп. Эми мен айтпай эле коеюн. Бирок мен ойлойм, экинчисинде дагы чыгып, биз ошол суроого Түркияга барганда дагы Руслан байке менен сүйлөшүп отуруп, анан мындай чечимге келдик да. Сценарийдин аягын жаңы финал жаздык, башкача кылып. Анан кофе ичип, үчөөбүз отурдук, сүйлөшкөн жокпуз да. Ойлонуп отурдук, бири-бирибизди карап, күлүп коебуз да. Ушундай шинтеле деп анан ойлонуп туруп. Мындай чечим келдик да, аягында чыгып, эл бири менен экини салыштырбайт да. Башка кино болот да бул. Чыгып, бирден мындай болуп калыптыр же тигиндей болуп калыптыр дебейт. Бирок жана бирден мындай ыйлап, бирок могул жерде баягы ыйлаганда баягы жаман бир эме үчүн негатив эмес да. Ыйлап, бирок жашоо мындай экен деген сонун сезим менен чыгышты да. Бу жерде букту коюп берипчи. Ошондой эле букту коюп берип чыгышат бунда да буюрса. Бул жакта да бир жакшы бир-эки повороттор бар. Буюрса жакшы болот деп ойлойм. Аябай сонун интрига бериптирсиз. Негизинен ошо жана сүйлөбөй калдык деп атпаймынбы? Ошондо бир аз мындай денебиз мустап, көздөр жашылдады да. Биз финалын кайра жаздык, себеп дегенде сиз айткандай финалы бизди ойлондуруп аткан да. Муну кылсакпы, кылбасакпы деп отуруп анан аягында ошо чечим келдик. Менин оюмча экинчиси менен бирди салыштырбайт. Мен жеке оюм. Эки бөлөк история. Мага жагат. Чынын айтайын, мага экинин окуясы аябай жагат. Себеп дегенде Адилдин кичинекесинде дагы баланы да ойногону, ал ошондой баланы кандай адам чоңойткон да? Кандай адам чоңойткон, кандай жашоо шартында ошол кезде. Бул 90-жылдар болот да. Ошол жашоо шартында ушундай баланы ачка кылбай, адамдан кем кылбай, жанагындай тоодо, жанагындай кыштын суугунда элдин жанагындай элимнерейт деген ал убакта аябай болчу. Ошого карабай, бул баланы кайдан төрөп алды деген сөзгө карабай, өстүргөн эненин бир баатырлык жолу деп ойлойм да. Ушундай бир окуя болот. Мен билбейм, ушул окуядан чыгып анан кийин бирге жетпей калыптыр деп айта албайт го деп ойлойм да. Бирөө айткандай, бир байке айтып коет режиссер. Анда сүйлөшүп атсак, эми 5 айым таманда деген кийин анча болбой калыптыр деп айтыш өзү күнөө го деп коет. Мен аябай күлдүм. Аябай жагыптыр да ал кишиге дагы. Өзү да режиссер, аябай критик, аябай жакшы сөздөрүн айтты. Ошо Адилдин ролуна кичинекей кезинде ошо аябай оор окшойт актёрду тандаганга. Кантип тандадыңыз? Биз Руслан байке экөөбүз башында сүйлөшкөндө эле айтканбыз, биз Кыргызстандан дагы, Казакстандан дагы, Өзбекстандан дагы издейбиз депчи. Кайсыл жактан болбосун издейбиз. Себеп дегенде бул кинону бардык жакта колдоп берди, бардык жакта көрүп берди. Эми ал баланы кинодон көрүш керек го дейм. Чынын айтсам, мен монтип өзүм жашоодо жолуккан жокмун, бирок баягы кастинг учурунда, пробаларда, видеолордон көрүп аттым. Мындай мен аябай сүйүндүм. Жакшы болуптур дедим да. Себеп дегенде кээде мындай Руслан байке экөөбүздүн жакшы нерсебиз бар.
бири бирибиздин жумушка мынтип аягына чейин аралаша бербейбиз да. Мындай керек учурда курска коюп турабыз да бири бирибиздичи. Мисалы Сомаке мага айтып коет, мынакей Эмил ушул баланы тандадык, ушуну бекемдедик, ушул бала ойнойт, бир көрүп кой дейт. Анан бул жактагы съемкага чакырды мени. Сен да бол жанымда, айтып тур, актерлорго жардам берип тур деп. Анан тилекке каршы мен бара албай калдым. Ошол. Бирок бул ошо кичинекей мындай завеса кадры деп коебу. Бул бала каяктан? Кыргызстандын актеру. Кыргызстандын актеру, буюрса жаңымун. Жаңымун буюрса. Азамат жигит экен. Сонун бала экен. Сиздин съемкаңыз буюрса жайында болот. Менин съемкам болгондо, бейиш экөө. Июнь айында болот. Себеби бул учурда Москвага, бул эмеде Москвага барат да. Жолдо ошондо жайында бир аз туроо болду да бизге. Андай айырмачылыгы болбойбу? Сиз ошо мен жаңылбасам кичине мындай толугураак болчусуз. Ошол биринчи тасма. Бирдей эле. Бирдей элеби? Негизи билбейм, салмагыбыз бирдей, бирок ал жерде эме болуп калганда, негизи ал жерде мен наоборот жакшыраак болчумун форма. Болгону эмне болуп калган, ал жерде кийимдердин размери анан өңү. Негизи ошол убакта тескерисинче мен жакшыраак формада болчумун. Болгону ошол кезде баягы сары эме болуп, футболка Ошо оверсайз болуп, аябай килейген эме, ошон үчүн баягы аябай чоңдой болуп калгам да. Камерада берет го. Өзүм да здоровый эмесминби? Жок, ошо дисциплина боюнча силердин сүрөтүңөрдү көрүп алдым да. Мындай чын айтсам көңүл бурбаптырмын мурунку сүрөттөрүңөргө. Негизи тамашо мен КВНде ойноп жүрдүм, орусча лига болчу. Тамашо кыргызча болчу. Мындай эң популярдуу тамашо катышуучулар менен таанышмын. Сиз менен, Жеңиш менен, Бакыт Осмонканов менен. Анан кээде ошол чогуу бир тасмага катышсак, ошондой сүйлөшүп турчук да. Бирок ошол сиз менен Бакыт Осмонкановдун сүрөтүн көргөндө өзгөрүүңөрдү аябай эметтим да, таң калдым да. Ошо мен да таң калдым чынында. Баягы мен өзүмдүкүн көрүп билип жүрөм да. Бакытты бага көрбөй жүргөн үчүн азыркысын мен аябай баа бердим. Бул деген өтө чоң эрк да. Анан кийин Бакыт кайра ошону өзүнө киргизбедиби? Ошол тарыхчаны өзүнө киргизип туруп алда жазды да. Ушул сүрөтүмдү карап турам, кайра ушул маалга келип калбаш үчүн депчи. Өлсөм да кайра ушундай болбойм деп жазып турго. Бул чында ушундай нерсе болот. Бул нерсе менен тилекке каршы күндө күрөшүш керек да. Бул бир жолу ушундай болуп алдың, бир 2 ай кыйналып, анан кийин бул жок андай эмес да. Бул күндө ошол нерсе менен күрөшүш керек. Ар кандай адамдар мисалы кээ бирөө бар тола албайт да. Меники мисалы бир аз актив жок болуп калса, болду анда мен кетем да кайра. Мындай склонность бар экен. Меники аябай да. Ошон үчүн жок, атаңыз мындай. Ооба. Атам азыркыга чейин 67-те, бирок күндө эртең менен 1 саат басат да, күндө. Кайсыл жакта болбосун, кандай шарт болбосун, күндө басат, анан залга да барат бул жакта. Негизинен меники ошондой бар, тилекке каршы. Бирок ошол нерсе менен күрөшөм, мен тамакты жакшы көрөм да. Мен тамакты эчтеке өзүмөн мындай баш тартпайм. Каалаган тамагымды жейм, бирок эртеси бар ошончо иштейм. Калорий санайм кадимкидей. Бүгүн мынча болду, мынча кече көп жеп койгом, мынча кылышым дейм. Мен мага деле мындай жагы бербейт, кыйналасың да. Бул нерсени кармаш, бирок айла жок. Эгер мындай кооз жашагың келсе, анда кооз иштеш керек да. Кооз деле эмес, мындай көп жашагың келсе, аны балдарга мотивация берсе. Жок, болгону көп жашаган жагын айта албайм. Ар кимдики ар кандай кез спортто чуркап барат деле өлүп калат атпайбы. Болгону мен айтайын деген, мисалы менин балдарым эң биринчи эле менин балдарым мени күндө залга барарымды билет да. Мен кайсыл жак кечинде, кайсыл убакта чыкпайын,
ты чё в зал дейт да, сен залга барасыңбы дейт да, анан ооба дейм да, билет алар деп. Ошол үлгү болуп атпайсызбы сиз? Ооба, алардын бул жеринде залга күндө барыш керек экен, демек зал менен спорт менен машыгыш керек экен деген бир ой менен чоңоюшат да. Калыш керек балада. Сөз. Себеп дегенде спорт бул тамак да. Күндө керек нерсе. Күндө керек, күндө басыш керек. Күндө бир нерсе кылыш керек, кыймылдаш керек. Анткени мен ошо 105 килограмм кезимде, ошол жана сүрөттөгү кезимде мен такыр кыймылдабай калгам да. Алтынбек муну алып берчи, Нуркул тыйын алып берчи, Эрман муну берип койсун, азык тыйын берип койсун, ушундай болуп калгам да. Анан башым күндө ооруйт. Ошол анан көбүсү айырат да, мотивацияны кайдан аласыз? Өзүм эле алам мен. Мисалы мен күндө, мен кечээ эле ушуну айтып аткам, Самат Эркинбеков. Бир жылда бир залды баштап турат да. Эртең бедип? Анан мага жаза берет, тамашалап жазап, братан, жакында экөөбүз чыгалы депчи, бойго деген немеси тамашасы бар. Мен айтып атам, Саке, сен бойду эмне кыласың деп атам. Сторис эмелериңди баягы киргизсең деп атам да. Киргизип тур күндө деп атам. Залдагыныңды. Бул бирөөгө эмес, бул сага да. Мисалы күндө сторис киргизгениң бул сага. Эмнеге? Анткени бүгүн киргизбей калсам, мисалы мен, мага жазгандар толтура. Бүгүн залга барган жоксузбу байке? Бүгүн зал болбой калды, бүгүн уктап калдыңызбы? Бүгүн жалпы кармадыбы? Бүгүн восстановление жокпу деп түшүнгөндөрчү. Бул киргизгеним мага да, мен киргизишим керек. Өзүңүз дисциплина турасыз. Анан ошол, бирок баягы спортто эле эмил айтып атпады эле күндө уйку канбай бара бербеш керек, эң негизгиси уйку. Жакшы укташ керек. Жакшы уктасаң зал өзү эле баргың келе берет. Анан кээ бирөөнүн баягы жумуш шарты бар да. Эртеден кечке иштейт. Ошолорго кээде айтам да, кечке деле залга бара бергиле. Жок дегенде 1 саат бас жөн эле. Кулакта наушник болуш керек. Жаккан ырыңды ук, же подкастыңды кой, же киноңду кой. Анан жаңы нерсе. Мен Саматка айтып атам. Зал кызык болуш үчүн деп атам. Аябай ооруң келсе, сен наушникти кулагыңа тагып алып, жакшы бир музыканы же жакшы бир подкаст же бир эмени коюп да, жаңы образтарды ойлон депчи. Муну мен кандай ойнойм? Мен бир 7-8 ай наушник менен Адилдин образында жүргөм да, жашагам. Мончушум керек, мынтишим керек, мындай кылышым керек экен, көз ойнош керек экен, мынтип караш керек экен депчи. Бул өзүңүн сонунда. Анан ошол кино чыкканда элдин немеси, ошентип анан убакыт өтөт. Айтайын дегеним, өзүңдү спортто алаксып ошого көндүрүш керек да. Бардык эле нерседе. Өзүңдү кыйнап болсо да, мен өзүмдү кыйнап көндүрөм. Мисалы китеп окуганга да өзүмдү кыйнап көндүргөм, бирок китеп окуп бүткөн эмесмин да, бир китеп бүттүм жакында. Ошондо азыр өзүмдү кыйнап атам да. Сен окушуң керек депчи. Мисалы кээде 10 барак окуйм, мен эчтеке кирбейт. Анткени оюм башка жакта да, сүйүнчү кандай болду экен, элге жагабы депчи. Анан кайра жыласың, кайра окуйсуң да. Көрсө эчтеке кирген эмес, жөн эле кете бергенсиң. Эми жок дегенде ошентиш керек да. Жок дегенде. Жок дегенде ошондо эртең менен турганда сразу ошол келет да ойго. Жок дегенде ошону окуп коюш керек. Эми кирсиң, кирбесиң, түшүнүп атасың, түшүнбөй атасыңбы? Кээ анда эмес. Но сен дисциплинаны кармап атасың. Эй, досум, карачы. Ошондо спортко машыгуу үчүн дисциплина, анан бир кандай интерес болуш керек, Подкаст же музыкабы же аудио книгабы сиз айткандай. Кимге өзүнө кайсы жакын болсо. Ошо. Мен билем сиздин музыкалык вкусуңарды, бирок келбетиңиз аябай мындай сүрдүү, серьезный өтө. Любенин ырларын уккандай эле. Мындай Любенин же мындай Металлика же бир кандай просто мен билем сиздин эң мындай жакшы көргөн ырлардын бири бул Селин Диондун ыры бар. Ооба, мен Селин Диондун ырларын жакшы көрөм. Баягы балыкчыдан келатканда машинадан ырларды угуп келаткандан Айгерим мындай ырларды ойбойсузбу деп эле таппай койбодум эле. Ошондой ырларды уга албайм да мен. Жок, эми ошондой дегеним ар кимдин өзүнүн тандоосу болот го. Мен кичинекей чагымда биздин кошунабыз бар эле. Шаардан көчүп келишип, ага өргөдө анан
чогуу жашайбыз мындай жакын. Меники 46 үй, Эримектики 47, аныкы 48 үй да. Мындайбыз. Анан ошол келип чоң колонкада Westlife'дын ырларын, Celine Dion, Whitney Houston, Michael Jackson, Backstreet Boys күндө коет кайра-кайрачы. Анан ошолорду уга берип, мен ошолордун ырлары менен көп чоңойдум да. Анан кийин Элести уктум. Анан кийин эле Мирбек Атабековду угуп баштадым. Ошондойн анан баягы кыргызча ырларга өтүп кеттим да. Негизинен жанр боюнча айтып атсаңыз, мен көбүнчө ушундай жай, мындай кандай десем, эмне деп айтат эми? Жандымдай. Мындай, ооба. Кайсыл макул, сүйүү темасы болсун, макул мекен, жашоо, бардык дос, бирок мага жай ырлар жагат да. Мындай ритмичный көп жакты. Жок, жакшы көрөм. Мисалы акыркы могу Эд Ширандын Азизам деген ыры мага жакты да. Ритм сонун экен, бирок фирма экен, мындай сонун ырдап коюптур да. Востоктагы бар экен, чыгыш. Анан ушундай ырларды деле угам негизи. Бирок көбүнчө ошо жай ырларга, мындай жүрөктү эзип турган ырларга мындай жакыныраак. Бир ошо интервьюда, жаңылбасам ошо Жаратман интервьюсунда айтып кеттиңиз да, ошол ырларды мурун Ак Өргөдө жашап, мындай брат, братишка катары мындай мамиле болгондо ошондой ырларды уга албайсың да? Уга албайсың. Укканыңда билгизбеш керек да. Ошону билгизбеш керек. Ата братан болбой калышы мүмкүн да. Ооба. Азыр андай эмеспи? Жок, азыр андай негизи эле жок да. Азыр мамилем мисалы ошол инилер менен, байкелер менен сонун. Азыр деле сонун, ошондой эле байк улууларды ошондой эле сыйлап турам, кичилер мени сыйлап турат. Мисалы башында тамашоо менен жүргөн кезде ошол жакта жүрүшүп, анан минтип деген да сөздөр көп болгон да. Анан тамашоо пикке жеткен кезде бизди да командага албайсыңарбы дегендер көбөйгөн, баягы тескерисинче сүйлөгөндөрчү. Биз деле ошондой таанымал болгус келип атат деппи? Таанымал болгон. Ал убакта кеч болуп калган да. Ошондуктан негизи менин жакындарым баары билет мен кандай ыр угам, анан жан дүйнөм кандай адам. Мен көбүнчө ушундай өзүм менен өзүм ойлонуп ушундай жакшы көрөм да. Эй, досум, карачы. Бир жыл мурун Нелегалдын тизери чыккан. Майда 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калыптыр. Майда Нелегалдын тизери чыгып, баарынын мындай ожиданиясы, Баары күткөн. баары ошо. Күткөн тасма болгон, Баары күткөн тасма Нелегал деп тизери чыккан. Руслан Акун менен Эмиль Эсеналиев буюрса. Анан тизерден башка эчтеке чыкпай калды тилекке каршы. Эмнеге, эмне үчүн, негизи ошол тасма чыгабы же чыкпай калдыбы? Негизинен сценарий бул идея Бейишенин таманында тартылып жатканда, Түркиядан тартып атканда мага ошо ой келип, мен заметкеме жазып койгон экенмин. 16-19 октябрда идеяны жазган экенмин, бир аз окуяны. Анан Руслан байкеге айтып бергем. Руслан байке да кызык, жакшы тема болчу да экен деп. Анан Бейишенин таманында чыккандан кийин биз ошону тартабыз деп, анан сценарий жазып баштаганбыз. Тизерди тартканбыз. Анан себептер болуп калды ушундай. Азыр Казакстанда күндө сурап атышат, жаңы эле ошо келет Руслан байке менен сүйлөшүп келгем. Аябай көбү сурап атат, ушул жакка көбүрөөк басымызайлы деп. Бейишенин тамандан экинчисин тартып бүткөндөн кийин буюрса Нелегал могу күзүндө тарталы деген ойлор бар. Анан чынында эмне үчүн токтоп калды? Каражат аябай чоң талап болуп атат. Аябай көп каражат, себеп дегенде бул баардык ошол Аргентинадан тартылат, Мексика болуп. Мексикага окшош жерден тартылат, актерлордун баары чакырылат. Себеп дегенде Мексикадан тартыш бир аз коопсуз экен Токойдо. Биздики көбүнчө Токойдо, сууда, сазда. Анан ошого байланыштуу азыр Аргентина менен негизи задаток деп коет го, өзү берилген күзүндө эле. Октябрдын 3-үндө башталмак бизде. Анан Аргентинага учмакпыз. Анан ушундай себептер болуп калды чынында каражат жагынан. Азыркы учурда буюрса каражат маселеси боюнча чечип атабыз. Инвестор бир-эки инвестор бар, сүйлөшүп атабыз, мен билбейм кандай болот. Азыр ошо
бизге башка өлкөдөн да негизи сунуштар болду, бирок каяка акча салса ошол жактын киносу болуп калат да. Анан биз кыргыз тасмасы болсо деген оюндобуз да. Буюрса. Похвально, здорово. Ошо каражат, финансылык каражат жөнүндө сүйлөшүп калдык. Негизи элдин оюнда актер болуу бул нечто аябай бай болушат окшойт деп мындай ойлоп, акчасы көп деп ойлоп калышат да. Бирок негизи киноиндустрия андай эмес да. Сиздин мындай основной источник дохода меники реклама, Instagram. Мен 2017 жылда мен оюмча кыргыз тилдүү биринчи Вайн реклама тартып баштаган мен болдум окшойт 2017 жылы. Орусча тартып жүргөнүбүздө балдар кыздар бар болчу, бирок кыргызча биринчи ошо тартып реклама кылып, ошондо да биздин эле балким көрүп калышса, арабыздагы эле дос балдардын арасында бар күлгөндөр болгон экен, мага келип көп айта албайт. Угуп калгам. Ошентип Вайн тартып, анан вайнер болуп деген сөздөр болгон экен, бирок азыр көбү баягы реклама сурашат да. Тартсак кандай болот деп. Же биз дагы кошулуп кетсек кандай болот деп. Анан эми азыр команда түптөлүп калды деп туура жагынан түшүндүрөбүз. Эми бардык жакта ушундай экен да. Мисалы кыргыз тасмалар чыкканда деле залда бир байке бар, кечээ эле айтып берип атам эле. Эми келип чын жүрөктөн баягы айтып берди да. Эмил дейт, машыгып бүткөндөн кийин отурсак, өзү орусча сүйлөгөн байке экен. Мен дейт, мындан 10 жыл мурун окшойт дейт да. Точно айта албайм дейт, кайсы тасмаң деп бир тасмамды айтты. Ошол тасмаңды угуп барган эмесмин дейт. Ай кыргыз кино, анан бул тигил деп аябай эме кылгам дейт да. Анан кийин бейшенен тамандага барыптыр. Достор кыйнап отуруп барыптыр да. Барып келели чогуу деп. Барып чыккандан кийин ошондо бейшенен таманда чыккандан бери бир да кинону калтырбай барам дейт да. Билбейм эми чынбы калпы, бирок барам деди да. Анан чын элеби, ар бир тасмага барасызбы десем барам дейт. Сонун дедим. Ошон үчүн бардык жакта иш башталганда айтайын дегем сын болот да. Бардык жакта. Ой сеники окшобойт экен, ой мунуку окшобойт экен, ой биягы мындай экен. Кыргыз киносу негизи эле Азия жакында бардык жагынан алдыга чыгат деп ойлойм да. Мен ушулардын убактысы келди да биздин. Себеп дегенде Корея азыр бардык тармактан алып атпайбы? Бизде сонун мүмкүнчүлүк бар да. Себеби окшошпуз да. Биз дагы ошондо өзүбүздүн, бирок болгону биз өзүбүздүн стилистиканы табышыбыз керек. Мисалы тасма жагынанчы, макул ошол эле мушташкан тасма болсун, мисалы Кореянын такыр өзүнүн бар да, өзүнүн стили. Биздин коңшу өлкөлөр кээ бири ошолго жакындатып атышат да. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Биз өзүбүздүкүн табышыбыз керек. Индиянын өзүнүкү бар да. Көрүп эле атпайбызбы? Тиелек ыргып атат, бирок биз көрүп атпайбызбы? Урушуп атат да. Бул өзүнүн стилистикасы да, өзүлөрүнүн стили. Голливуд өзүнүкү. Деп эле бияктан роботтор чыга калып. Корея бул такыр башка да. Ошондой сыяктуу эле биздин доор келтат негизи ушул жактан. Ошон үчүн буюрса алдыда мисалы сиз айтып аткандай эле кыргыз киносунда чыккан актерлор, режиссерлор ошонун баары бай болот. Деги эле элдин баары эле бай болсун эми. Бирок киночулар ойлойм мындай ошо эл ойлогон деңгээлге жетет. Негизинен менин доходум ошо реклама, Вайн, Instagram. Өзүңүз билесиз да, негизи кино тармагында ким иштешет? Мындай по крайней мере биздин да тасмадан мисалы сүйүнчүдө көбүнчө мындай актерлук кесиби жок. Мындай главное, чтобы человек был хороший деп айтат го. Хваткий, түшүнүктүү, мындай тың. Мен кошулам ошого. Силерге айтчу эле, сиз актер эмессиз, сиздин образованияңыз жок деп. Билимсизсиң деп. Билимсизсиң. Жок. Мага эч ким айткан эмес. Бирок мага театрдагы бир адам өзү келип айткан, мен сени чала-спортчиктен кийин болду деп ойлогом деген да. Бул уже образдын колу, мындан башка уже эмете албайт. Бул слишком болуп кетти деген айткан да. Мындан башка, мындан пик болбойт деп айткам деди да. Анан кийин Мимоза менен атасы Союзбек такыр эки башка ролду ойногондо дагы бирөө айткан да, мындан пик болбойт деген да. Анан 5 менин оюмча азыр пик.
Андан башка образдар Адилдин образын баскан жок го дейм. Мынчалык дүң этип, мынчалык баягы СНГга чейин, КМШ өлкөлөрүнө чейин чыгып хит болгон башка образым болгон эмес да. Адил болбоду. Ошон үчүн болбойт дебеш керек экен да. Негизи сиздин колуңузда карт бланш бар. Я объясню эмнеге. Эмне деп атам? Карт бланш мындай. Кандай айтсам, баарын кыла аласыз да, баарын ойной аласыз. Анткени сиз өзүңүз сценаристсиңер. Сиз мындай жараткан образды жазганда өзүңүз биринчи эметесиз, көрөсүз да. Мен ошондой көрөм, аябай ойносомбу, тигиндей анан практика жасайсыз. Ошон үчүн менин оюмча сизде карт бланш бар. Ошондуктан Адилдин ролу пик болбойт болуш керек. Буюрса болбой эле койсун, дагы образдар чыксын. Мен деле ойлойм, балким пик болуп калат, балким мындан да жакшы образдар чыгып калат. Муну бир жараткан билет. Анан биздин аракетибизде болгон. Болду, бирок мен негизи ишенем, биз жашпыз да. Биз дагы ойношубуз керек, биз дагы көргөзүшүбүз керек. Элдер чектей бербесе, элдер жемелей бербесе, эмне үчүн элдер деп айтам? Эл эмне дейт деген карап ала деп айтабыз го. Бирок анти эл десек, биз эл менен элбиз да. Биз эл менен бийикпиз, элден чыксаң кийиксиң деп коет го. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Ошондой эле баары элдин оюн уга жүрүш керек да. Бирок эл дагы биздин да ойду уга билиш керек. Ошондон жакшы бир жыйынтыктар чыгат. Такыр эле элдин жок, мен элдин оюн укпашым керек, мен кыла беришим керек деген да болбойт. Туура эмес. Себеби бизди эл багат, элдин маанайын биз багабыз дегендей туурабы? Ошон үчүн ал дагы туура эмес. Такыр эле эл жок, мен өзүм каалагандай кылыш керек деп эле эшик каккыла берген да болбойт. Ошондо каражатыңыз кино, сценаристика боюнча. Жакшы кино болуп калса, кино. Жакшы кино. Жаман кино болуп калса, банкрот. Рекламанын акчасын тияк бериш керек болуп калат. Жана реклама деп койдуңуз. Сиз мындай рекламаны тандап аласызбы? Тандайм. Аябай тандайм. Мен негизи ал жака бир аз капризный деп коет го. Ошондойм. Избирательный. Мисалы, жанагы ошол эле сценарий жазганда мен аябай сценаристтеримди аябай такалайм. Ошо сценаристтердин башында Нуркул турат. Мен кайра жакшырткыла, минткиле, тигинткиле деп карайм. Анан мен акыркы 4 жыл ошо бир эле компания менен иштешем. Кайсы компания? Ошка менен. 4 жыл. 4-жыл кетти ба. Андай башка ортодо болсо керек эми жакшы рекламалар, эмелер болуп калды, бирок мындай стабилдүү ай сайын момча ролик чыгыш керек, мындай Эмили Синалиев менен иштешебиз, мен Ошка менен иштешем деген 4-жылыбыз кетти. Мен билишимче го 4 жыл. Негизи бул аябай мындай отношения, можно сказать, да? Хороший, стабильный. Таарынышка кетебиз бирибизге. Таарынып 1-2 күн сүйлөшпөй. Тамаша, мен өзүм сүйлөшпөйм, мен тааныбайм, бирок угуп жүрөм да. Камила да угам, бирок тааныбайм, көргөн эмесмин. Ал менен мен менеджерим улук сүйлөшөт. Мага эмне үчүн Ошка менен 4 жыл кетти, себеп дегенде алар бизди түшүнөт, биз аларды түшүнөбүз. Алар биздин мисалы жагдайыбызга келет, биз алардыкына келебиз. Ушундай да. Анан эң негизиси так. Менде бир дагы жолу, менде бир көйгөй болгондо түшүнөм, мен болуп калат деп. Экинчиси болгондо ал кайталанат да, мен иштеше албайм. Мисалы, о менен болгону баягы жок бүгүн, жок эртең киргизели деген баягы түшүнбөстөр болот, анткени алар да көп да. Көбү менен иштешет, анан бүгүн бул менен чыгаралы дегенбиз дейт, анан мен түшүндүрүп айтам да. Негизи биздин алгачкы дөмөрчүбүз. Билем. Башка компаниялар айткан жокпу, биз көбүрөөк төлөбүз же сизди мындай? Жок, уюлдук оператор эмес, бирок банк болду. 5-тен кийин аябай көп болду негизинен. Бирок биз менен гана иштешесиң депчи. Анан мен ачык айтканда ошо былтыр жайында 5-те эми сунуштар чын эле аябай көп болду, чын эле аябай кызыктуу болду. Акча керек экен дегендейчи, ар кандай ой келет экен, бирок мен түшүндүрүп айткам, ого дагы тилерге дагы. Мен ого айткам, биздин келишимди кайра бир карап чыгалы. Бирок мен бул жак сунуштап аткан сумманы айтпайм, бирок өзгөртүү киргизели дегем да. Эч кандай маселе жок. Жибергиле деди, жибердик. Алар да сурай берген жок.
Себеби мен дагы сунуштап атканда же талабымды коюп атканда мен дагы эми алардын ордуна коюп көрөм да өзүмдү. Кандай болот, эмне болот депчи. Мисалы монтип айтсам аларга кандай тиет. Анан элге сиз таанымал болуп калдыңыз да. Ошо О аркылуу амбассадор болуп. Эй, досум, карачы. Сиз сахнадан эметкен жоксузбу? Сагынган жоксузбу? Сагындым. Анткени вот биз экөөбүз аба КВНден тамашалоодан чыккан биз могу негедир актер менен салыштырса биз энергетиканы сразу сезебиз да. Анан ошо эмнеге бизди КВНщиктерди кээде жаман көрүшөт же кээде мындай жакшы көрүшөт. Анткени биз мындай однодублевый актер деп айтып коюшат да биздичи. Анткени биз ошентип эле ойнойбуз да. Бизде сахнада бир эле шанс бар зрительдерге. Анан ошол энергетиканы сагынасыңарбы? Ошо Булдаганда мейли сенин подкастта жаңылык болсун биринчи. Быйыл ошо Руслан Акунбайке экөөбүз жаңы ошо КВНдин форматында жаңы бир проект баштап атабыз. Мен ал жакта алып баруучумун. долбар болуп. Долбар. КВНге жакыныраак, кичине башкачараак, өзүнүн бир форматтары бар. Анан ар бир оюнда акчалай сыйлык ойнотолду атабыз. Жаштардын арасында мындай мотивация болсун. Ар бир оюнда бир акчалай сыйлык, акчалай бир эме болот. Бөлүнөт акча. Бир команда утат. Мисалы 10 команда деп тандайлап деп атабыз, эң мыктыларынан. Анан уткан команда бир канча сумма, аз сумма чечилип атат. Колдон келишинче мындай сезиле тургандай сумма болсо ар бир оюнда буюрса ошондой планыбыз бар. Мына быйыл 2025 жакында буюрса рекламасы келет. Ай, сонун пландар экен. Анткени биз сагындым ошол жерге чыгып албаганан жүрөбүз да. Мындай старички могут играть деп сурап албаймбы? Мен баарын айттым, баарына болот. Азмага жазып чалып аткандар бар. Биз ойносок болобу, чын эле мынча сом ойнотулабы деп. Анан буюрса эми акча жагын айтпай туралы, бирок мындай жакшы эле сумма болот. Негизи КВН тамашоо оюнчуларга любой сумма жакшы болот да. Анткени биз ойногон кезибизде акча жок болчу да. Негизи эле КВНде ооба да, өзүбүз үчүн ойнойбуз. Анан КВНде эч кандай жок, биз кичине баягы өзгөчөрөөк кылып алдык атабыз. Эми биздики КВН сыяктуу, бирок кичине башкача болот. Анда ошо сагынычыңарды таратып турасызбы? Эгемен клуб деп азырынча ушундай аталышта. Буюрса Аябай жакшы эме экен аталыш. Рахмат. Эмил мырза, келипиңиздерге чоң рахмат. Аябай ыраазымын. Ошунча сонун жаңылык менен бөлүштүңөр. Ошол тиги жаңылык аябай эметтеп сүйүнүп кетти. Менин оюмча сиз ал жакта калыстар тобунда отуруп турушуңуз керек эди. Биз да ошо мурунку КВНчилерди чакырабыз, оюнчуларды чакырабыз. Конок болуп келип турсаңар сонун болот. Колдоп турабыз, сөзсүз. Ишиңерге ийгилик, биздин тасмабыз мындай ийгиликтүү болсун, сонун тасмалардын биринен болсун. Эй, досум, карачы. Ошо анан кийин эртеден бери мактанып аткан сүйүнчү тасмабызга буюрса биздин көрүүчүлөрдү 17 апрелден баштап Кыргызстандын баардык кинотеатрларында жана ошондой эле башка өлкөдө кыргыздардын кайсы кинотеатры болсо ошол жактын баарында, АКШда, Москвада, дагы ушул жактар, ошол жактын баарында буюрса сүйүнчү тасмасында күтөбүз силерди. Биздин Айчы подкастыбыздын активин көтөрүш үчүн, анан кичине да катталуучулардын арасында ошо эме 2 билет жабык көрсөтүүгө ойнотсок кандай дейсиз? Сонун болот. Анда эрежелер аябай жеңил. Бул видео менен Instagram баракчаңызга бөлүшүп, ссылкабызды коюп, сториске ооба. Анан рандомайзер менен биз бир кишини тандап алабыз. Сон 2 билет, 2 билет. Болду. Же 4 болот. Экөө менден, экөө сизден анда. Всё, сүйлөштүк анда. Бул мага маселеси жок. Эй, досум, карачы. Урматтуу достор, сиз менен бирге Айчы подкаст болду. Мен Ажан Аданова. Көрүшкөнчө келиңиз анда. Чоң рахмат. Дартыңды айтуудан катылган бар экен. Айтчы.